Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa laqibtul lil muttaqin, wa salatu wa salam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma rabbi asrolat wa asrabi tambil khair. Hurmatlı жігіттер, біз Имам Ғазалинің Айюхал Валад деген кітабының 3-ші сабағын баштап тұрамыз. Біз айтқанымызда Имам Ғазали әрбір насихат бергенде Айюхал Валад, о балақай, о мені сүйікті шәкіртім деп баштаған. Эми біз Имам Ғазали рахмахуллахтың 3-ші бізге берген насихатына келгенбіз. Айюхал Валад, ма лам та'мал лам таджид ажр. Ма лам та'мал, егер сен алған илміңе амал қылбасаң, лам таджид ажр. Сен анда не таппайсың дейді? Сауап таппайсың дейді. Біз білеміз, бұл дүйнө сыноо дүйнөсү, ошо менен биргеликте сауапторду топтоочу, сауап жыйноочу дүйнө деп айтылат, Эми буга Умар радиаллаху анхунун сөзүнө далил катары алып келиптир Имам Ғазали. Qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu a'malakum qabla an tuzanu. Бұл негизи бұл хадис мауқуф деп аталынат, Мауқуфты билесиңер. Биз Маңзуматул Байқунияны жаттадык жигиттер, Маңзуматул Байқунияында мауқуф хадис эмне деп келет элем? Ва ма адафтаху илал асхаб мин қаулин ва фи'лин фа хуа мауқуфун зукин деп, Бұл хадистин кайсы тарабынан карай бөлүнүүсү болуп калат ошондо? Жоқ, хадистин ким тарабынан айтылганына карай бөлүнүүсү келгенде 3-кө бөлгөнбүз. Биринчиси марфу дегенбиз. Марфуну ким айтат? Ал пайгамбарыбызга жеткен. Экинчиси мауқуф, ал сахаба айткан сөз болот, Үчүнчүсү анан эмне болот? Макту. Макту ким? Табиин айткан болот. Анан биз качанан мауқуф хадис өкүмү марфу болот дедик? Аны дагы мынал Маңзуматул Байқуния деген китебинде окуп атабыз. Сиражиддин алымдын несі менен, шархы менен. Ошол жерде айтып атабыз. Эми бул жердеги мына айтылганы бул кимдин сөзү болуп калат? Умар радиаллаху анху сөзүндө. Астында карасаңар, Мауқуфан аля Сайидина Умар радиаллаху анху деп турат. Таптыңарбы? Равах ибн Мубарак фи Зухд деген китебинде, Имам Ахмад фи Зухд. Таптыңарбы? Бул негизи бул сөз ким айтыптыр бул сөздү? Умар радиаллаху анху айтыптыр. Хасибу анфусакум qabla an tuhasabу. Силер акыретте силердин үстүңөрдөн сурак жүргөнгө чейин силер не кылгыла дейт? Өзүңөргө эсеп кысап берип алгыла. Вазину амалакум qabla an tuzanu. Амалыңар тартылганга чейин амалыңар тартылганга чейин өзүңөрдүн амалыңарды тартып баланстап алгыла деп имам Умар радиаллаху анху бизге айтып атат. Эми карагыла, экинчи сөз Кала Али радиаллаху анху. Али радиаллаху анхуга тийиштүү сөз экен. Али радиаллаху анху сөзүн карасаңар, "Мен занна аннаху бидунул жахд ясил, фа хуа мутаманнин" дейт. Али радиаллаху анху айтат. Ким дейт? Бидунул жахд деген сөздү бидунул амал деп койсоңор. Үйрөнгөнүнө, билгенине амал кылбай туруп, окуган аятына, окуган хадистерине, алган илимдерине, ошолорду практика жүзүндө ашырбай туруп, ал дейт, ойлосо дейт. Эмнени ойлосо? Амал кылбай туруп ойлосо. Бейишке кирем деп ойлосо. Эмне болот ал? Ал мутаманнин деген сөз, ал курук кыял болот дейт. Бизде андай курук кыял кылгандар аябай көбөйүп кетти жигиттер, Оозуну толтуруп сүйлөйт. Дагы бир нерсе десең, Алла Тааланын рахматынан үмүт үзбө дейт. Биз барыбыз Алла Тааланын рахматынан үмүт үзбөйбүз. Бирок биз кылган амалыбызга жараша эмне кылабыз? Кылган амалыбызга жараша. Бейиште даражаларыбыз ошо кылган амалдарыбызга жараша болот. Ошон үчүн Алла Таала Кур'ан-ы Каримде "Хал яставияллазина я'ламуна ва лазина я'ламун" Билгендер менен билбегендер бирдей болобу дейт. Жок. Амал кылгандар менен амал кылбагандар бирдей болобу? Жок. Зекет бергендер менен зекет бербегендер, ораза туткандар менен ораза тутпагандар бирдей болобу? Жок, бирдей болбойт.
Ошон үчүн биз не кылышыбыз керек? Бул жерде Али радиаллаху анхунун айтуусудагы амал кылбай туруп эле Фирдауска кирүүнү үмүт кылган адам бул курук эле үмүт дейт. Ал эми "Ваман зонна би базрил жахди ясил фахуа мутаннин". Ал эми кимде ким амал кылып туруп анан ал Фирдаусту суранса, ал мындай эмне болот дейт? Кичине татыктуу болот деп айтып аткан ошол да. Мындан билдик биз амал кылбай туруп эле Фирдаусту сурасак анда курук кыял болуп калат экен. Асында үчүнчү сөз кылып "Вакала Хасан". Хасан дегенде кимди түшүнөбүз? Хасан Басри түшүнөбүз, Хасан Басри канчанчы хижрийде дүйнөдөн кайтты? 110. 21 төрөлүп 110 дүйнөдөн кайткан. Хасан Басри айтып атат: "Талабул жаннати била амалин занбун миназ-зунуб". Талабул жанна била амал. Амал кылбай туруп бейишикти үмүт кылган адам дейт. Ал эмне болот дейт? Күнөөкөр болот дейт. Занбун миназ-зунуб деген сөз күнөөкөрлөрдүн бирөөсү болот дейт. Мындан билдик биз билген Куран сүннөтүбүзгө амал кылбай туруп эле бейишти талап кылсак анда эмне болуп калат экен? Анда күнөөкөр болуп калат экенбиз да. Карасаңар. Анан пайгамбарыбыздын өзүнүн хадисин алып келиптир бул жерде. Пайгамбарыбыздын хадисине чейин "Кала алимун" деп таптыңарбы? "Ал-хакыйкату тарку мулахазатил амал ла таркул амал" деген сөз бар экен. Аламатул хакыйка чындык дейт. Чындык бул эмне десе, тарку мулахазатил амал. Мулахаза деген сөзүчү бул жерде силер савабул амал деп түшүнүп алсаңар. Биз карагыла жигиттер, биз bir амал кылсак, анын соонун эмне кылабыз? Жок, анын соонуна Аллах мага мынча сооп берди деп киришпейбиз да. Ал-амалу минна, биз амал кылабыз, ан-натижа мин Аллах болот. Түшүнүп атасыңарбы? Мындан билдик, кебирлер бар да, жигиттер, карасаңар. Кебирлер бар, мисалы, бир сооп иштерди кылса, же болбосо бир даватка чыкса, же бир башка жакшы иштерди кылса, мен ушунча көп соопторду алам буйурса деп мындай соопторуну блокнот катарында мындай жазып жүргөндөр бар да. Ошол туурабы экен? Мисалы, мен азыр Куран жаттап бүттүм, Амма сүрөсүн деп коелу. Мага триллион сооп Алла Таала тарабынан берилет деп триллионду жазып, андан кийин дагы аягына миллион миллиарддарды жазып, ушинтип жазып жүргөндөр бар да. Бул негизи туурабы экен? Жок, туура эмес. Бул жерде айтып аткан карасаңар, тарку мулахазатул амал деген сөз, сен амалдын сообу, кайсы амалга канча сооп берет, анан аны өзүнчө жазып, блокнот ачып ага өзүнчө жазып, ага киришпейсиң дейт. Мындайча айтканда, сооп канча, каяктан кантип берилесини биз билбейбиз, Алла Таала берилет, Алла Таала тарабынан берилет да. Бирок ла таркул амал. Бирок амалды таштабайбыз дейт. Амалды таштабайбыз дейт. Мындан билдик, биз амалдардын сообуга киришпейбиз. Анткени Алла Таала билет да. Аны сен ниетиңе, ихласыңа жараша берет да, туурабы? Бирок биз эмне кылабыз? Ла таркул амал, амалды таштабайбыз. Мындайча айтканда амал кыла беребиз, кылган окуган билгендерибизди аткарабыз, бирок сообуна киришпейбиз. Анткени соопту ким берет? Кудай Таала берет да. Эми бул жерде Имам Газалийдин негизги мына 3-чү насааты мындай жалпылай айтып кое турган болсок, бул мынтип айтып атат да, жигиттер, карасаңар. Мынтип айтып атат. Сен эгер амал кылсаң, окуган илимдерин амал кыла турган болсаң, анда анын ар бир амалыңа өзүнчө бир соопторду неме кыла бербе дейт да. Эсептей бербе деп айтып атат да. Анан бул жерде негизги айтканы мындай. Кебирлер бар да, жигиттер. Алла Тааланан аябай чоң үмүттө, мисалы Алла Таала мени сөзсүз иншалла Фирдаус бейишине киргизет деп айтат, чоң үмүттө. Бирок мындай практика жүзүндө келгенде кылган амалы менен амалга көп маани бербейт да. Бирок курук үмүттү аябай, курук эле кыял, курук үмүттү аябай чоң көрүп чоң коет. Бирок практика жүзүнө келгенде амал жок да. Бул жерде айтып аткан сөзү, сен мисалы Фирдауска кирип Алла Тааланын жүзүнү көргүң келеби? Анда сен ошо ар бир үйрөнгөн аят хадисиңе, алган илимиңе амал кыл деп атат да. Ошону практика жүзүндө ашыр. Ошондо сен эмне кыласың дейт?
иншалла ийгиликке жетесиң деп атат. Мындайлар көп жигиттер. Мисалы кээде бирөөлөргө айтып каласың. Кел мына жакшы иштерди кылалы. Куран окуйлу, хадис окуйлу, даватка чыгалы, зекет берели, орозо туталы, мына жерде жакшылык иштер бар экен, кылып коелу десең, мындай практика жүзүнө келгенде көбү качат да. Анан жөн отурганда эле, иншалла Алла Тааланын рахматы кенен, Алла Таала сөз бизди бейишке киргизет дейт. Албетте Алла Тааланын рахматы боюнча талаш тартыш жок. Аягында пайгамбардын өзүнүн хадисин айталы. Кала Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам пайгамбарыбыз айткан экен: "Ал-кайюсу ман дана нафсаху ва амила лима ба'дал маут." Бул хадис Тирмизиде келген, Рияду Солихинде келген. Бул хадисти жаттыганбыз жигиттер. Ал-кайюс деп эмнени айтат? Сахибул акыл деп айтат. Акылдуу адам деген сөз. Ман дана нафсаху, ал өзүнүн шахватыны жеңип чыгып, өзүнүн мындай айтканда контролдоп, ва амила лима ба'дал маут, өлгөндөн кийинки дагы жашоо бар да, биз хаятул барзахияда дагы жашайбыз. Өлгөндөн кийинки жашоосуна бул эмне кылат дейт? Соопторду топтойт дейт. Акылдуу адам. Ал эми вал ахмак хадисте эмне деп келет? Вал ажиз деп келет. Ал эми алсыз адамчы? Алсыз адам ман атба нафсаху хаваха, өзүнүн нафси каалоолорун ээрчийт. Бул жерде ахмак деп келиптир, бул риваятта. Бирок башка бир риваятта эмне деп келет? Ажиз, алсыз адам. Ахмак деген эле сөз. Акмак адам эмне кылат десе, бул өзүнүн нафси каалоосун ээрчийт дейт. Мындайча айтканда, күнөөлөрдүн түрү менен кылат. Ал кылбаган күнөөнүн түрү калбайт. Күнөөнүн түрү менен кылаттан, андан кийин эмне деп коет? Ва таманна алаллах. Алла Тааланан үмүт кылат да, Фирдауска кирүүсүн. Өзү күнөөнүн бели чыкпайт, бирок Алла Тааланан үмүт кылат. Кандай үмүт кылат? Я Аллахым мени бейишке киргиз деп. Карасаңар, бул жерде эмне деп айтып атат? Пайгамбарыбыз андай адамды эмне деп айтат? Ахмак деп айтып атат. Башка бир риваятта ал-ажиз деп айтып атат. Алсыз адам деп айтып атат. Мындай айтканда акылы кем адам. Ошон үчүн урматтуу жигиттер, карагыла. Биз алдыңкы сабактарыбызда дагы айтканбыз. Илмун била амал. Сен окугандарыңды практика жүзүндө ашырбасаң, кал жасады била рух дегенбиз, Адамдын денеси бар, бирок анын ичинде руху жок болсо эмне болот? Ал өлүк дене да. Же болбосо ушуга көп ушинтип эле айта берсеңер болот. Илмун била амал кал зар'i била самар. Алган илимиңе амал кылбагандык, бул сенин эгин талааң бар, бирок анын мөмөсү жок да. Ошол сыңары дейт. Мындан билдик, биз алган илимибизге эмне кылат экенбиз? Амал кылышыбыз керек экен, сөзсүз түрдө. Эми мындай суроо туулат. Биринчи амал кылыш керекпи же илим алыш керекпи депчи? Ага биз эмне дейбиз? Биринчи илим алыш керек, Анткени сен билбесең кантип амал кыласың? Эми биз бул жерде мейли шарият илимдерин алып атабыз. Бирок шарият илимдерин албаган адамдар кандай кылат? Алар дагы ошол 5 убак намаз окууларыны, дарат кантип алынат, ошого ошон жанагыдай негизги амал кыла турган нерселерди эмне кылыш керек болот? Үйрөнүш керек болот, билиш керек болот. Мисалы ал мустахаб менен важипти, важип менен макрухту, макрух менен макрух тахримилерди билбей калышы мүмкүн да. Туурабы? Ошон үчүн биринчи амалдан биринчи эмне турат? Амалдан мурун, амал кылуудан мурун илим турат. Ал-илму qabla al-amal. Туурабы? Ал-амалу qabla al-ilm болуп калсачы, лайса макбул деп коет да. Анда адашып кетүү коркунучу бар да. Анткени жанагыларды билбей калышы мүмкүн да. Туурабы? Ошон үчүн биз биринчи эмне кылабыз? Биринчи үйрөнөбүз, андан кийин амал кылабыз. Аллахым баарыбыздын ушул окуп жаткан илимдерибизге, амалдарыбызга чыгууну насип кылсын. Алла Таала Кур'ан-ы Каримде Алла Таала айтат: "Лима тaquluna ма ла тафалун", өзүңөр кылбаган нерсени эмнеге айтасыңар дейт. Ошондой болуп калбайлы. Иншалла ахиретте Аллахым соопторубузду эселеп берсин. Алхамдулиллахи роббил аламин. Ал-Фатиха.